Elhamdülillah Rabbil Alemin. Hoş gelmişler. Kur'an suygun kutman bir tuğanım. Allah'ın barustan razı ol, öz razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Ovalı alamdağı candu cansızların arasından akıl berip, til berip, oy жүгүрткөн dil berip, adam kılgan, adamların arasından akkarаны bildirip, ıyık dinde süydürüp musulman kılgan, musulmanların arasından tuğra jolda bastırıp, iman damın tattırıp momун kılgan Allah Taalaga çeksiz şükürler, mактоолор, даңктоолорду айтабыз. Allahu Akbar. Караңгыдан чыгарып, билим менен сугарып, тозок жолун эскерткен, бейиш жолун көрсөткөн пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи ва салламга Алланын тынчтыгы жана мактоо дубасы болсун. Ошондой эле куттуу үй бүлө кутман сахабаларына, жалпы алардын жолун жолдогон кийинки жалпыбызга мусулмандарга Аллахтын мээрими, ырайымы, баардык жакшылыктарын сурайбыз. Geçirimi olsun. Amin. Ya Erhamer Rahim. Allah'ım özü razı ol, özü razı kıl, özü kabul kılıp. Allahu Akbar. Çeksiz soğuptorun versin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Hasbunallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevlana ve ni'mel nasir. Ya Fettah, Rabbi zidni ilmen nafi'a, rızkan tayyiban ve amelen mutakabbilen. Amin. Allahümme salli ve sellim ve barik aleyh. İnşallah Kur'an bayanı sabahımızdan Bakara Suresi'nin 222. ayetinden ulantabız. Astagfirullah. Allah Teala ilk Kur'an'da aytat. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, senden момундар айыз көрүп жаткан аялдар менен болгон мамиле туурасында сурашат. Senden момундар айыз көрүп жаткан аялдар менен болгон мамиле туурасында сурашат. Аларга ал айыз абалы таза эмес мезгили. Силер айыз абалынан биротоло тазаланып болмоюнча аялдарыңардан оолак болгула, аларга жакындык кылбагыла. Ал эми тазаланышса, Алла рухсат берген, адал кылган жайдан кошулгула. Алла Таала тыйган нерседен тобо кылып, жазабай койгондорду Алла дос тутат. Ошондой эле өздөрүн таза алып жүргөндөрдү да Алла дос tutат деген. Ошондой эле өздөрүн таза алып жүргөндөрдү да Алла дос тутат деген. Аялдарыңар үйрөнсөбө турган жерлериңерге эгин талааңарга окшош. Ал жерлериңерге кандай үйрөнсөбүүнү кааласаңар, ошондой сепкиле. Бир шарт, атылып чыккан үйрөнүңөр мейли көкүрөк жайдан болсун, мейли белден болсун, шахват дене кумарын кандыруу үчүн эмес, персент талап кылуу ниетинде өз напсилериңердин пайдасын алдын ала коюу ниети эң жакшы экенин билгиле. Арамдык шариятта такталган абалда кошулуудан Кудайдан корккула. Билгиле, кыямат күнү Кудайга жолугасыңар. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bul ökümdөргө moyun sungandarga бейиш туурасында сүйүнүчтүү кабар бер. Ар нерсеге башкача айтканда эч кимге жакшылык кылбайм, бирөөнү жаман бир иштен тыйбайм жана адамдардын ортосуна түшүп мамилелерин оңоп түзөбөйм деп Кудайдын аты менен ант бербегиле. Алла Таала силердин антыңарды угуучу жана ниеттериңерди билүүчү. Алла Таала антыңардын лахыбын чамалуу болсо, силерди күнөөкөр кылбайт. Имам Азам сөздөрүндө Аллахын деп ушундай антты айтат. Эгер бир адам бир кабарды туура деп ойлоп ант берет да, бирок текшерип чыккандан кийин жанагы сөз тескерисинче болуп чыга келет. Мына ушундай антка Алла Таала жаза бербейт. Бирок Кудай Таала жан дилиңер менен максаттуу айткан антыңарга жаза берет. Андан кайтсаңар күнөөкөр болосуңар. Алла Таала Аллагмын, антыңарды кечирүүчү жана мээримдүү. Тиги ыймандуулар
аялдарына кандайдыр бир себептен 1 жыл же 2 жыл сага жакындабайм деп ант берсе, андай адамдарга 4 ай мөөнөт берилет. Ошол 4 айдын ичинде кайтса, аялдарына жакындаса, аялдары менен жашай берет. Алла Таала алардын анттарын кечирүүчү жана мээрман. Эгер талак берсе, ошол 4 ай ичинде аялына кайтпаса, ошол мөөнөттөн кийин аялга талак түшөт. Алла Таала талак ыйла кылуучунун сөзүн угуучу, ниет максатын билүүчү. Талак алган аялдар жыныстык катнашка барган болсо, боюна бүтпөсө да өз напсилерин идда үчүн сактап турушат. Имам Азам рахматуллаху алейх мазхабында идда мөөнөтү 3 ай өткөн мезгилге дейре созулат. Биздин мазхабта кандай экен? Идда мөөнөтү 3 ай өткөн мезгилге дейре созулат. Эгер алардын Кудайга жана акыретке ыйман келтиргендери болсо, андай аялдардын боюндагы Кудай жараткан перзенттерди жашыргандары адал эмес. Эгер идда маалында күйөөсү менен аялы өз ара жарашып алууну каалашса, аял киши күйөөсүнө кайтып баруусу эң жакшы. Бири-бирине жакшы мамиле кылууда аялдардын күйөөлөрдүн аялдарынын үстүнөн өз укуктары бар. Бирок эркектердин мартабасы аялдардыкынан бийигирээк. Алла Таала өз ишинде жеңүүчү жана даанышман. Шарияттык талак бир талак кылгандан кийин экинчи талак кылуу. Ар бири-бирине кошуп айтуу эмес. Ошондон кийин кайтарып аласыңарбы? Кааласаңар аялыңар менен кайра жарашып жашай бересиңерби? Кааласаңар жакшына сылык сыпаа мамиле кылып башын бошотуп коесуңарбы? Ал силердин ыктыярыңар. Эй эркектер, силерге үйлөнөөрдө жубайларыңарга берген махырды ажырашып жатып кайра кайтарып алууңар адал эмес. Эгер күйөөсү менен аялдын ортосундагы шарияттык эрежелерди сактай албай калуудан коркушса, анда адал. Ошондуктан эй өкүмдарлар, казылар, ошол күйөө менен аял шарияттык өкүмдөрдү сактоого кудуреттери жетпээрин билип, ошондон корксоңор, алар экөө макулдашып, аялга берилген махырды аял кайтарып берип, ошого ыраазы болуп, башын бошотуп алса, күйөөсү да ыраазы болсо, ал экөөнү бири-биринен ажыратып койсоңор эч кандай күнөө болбойт. Бул никедеги өкүмдөр. Ыйла кылуу менен талак берүү, хулу кылуу Алланын чектери. Бул чектерди бузбагыла. Алланын ушул чектерин кимде-ким бузат экен, өз напсисине зулум кылуучу болот. Ыйла 4 ай аялына жакындабайм деп ант берүү. Ыйла некен 4 ай аялына жакындабайм деп ант берүү. Эгер күйөөсү аялына 2 талактан кийин 3-чү ирет талак берсе, 3 талак берилген аялы ага адал болбой калат. Аял башка күйөөгө тийип, анан аны менен да ажырашкандан кийин гана жанагы оболку күйөөсүнө адал болот. Чечмелеп айтканда, кийинки экинчи күйөөсү талак бергенден кийин ошол аял менен анын биринчи күйөөсү Алланын өкүмдөрүнө ылайык иш тутууну, бири-биринин укуктарын сактоону үмүт кылышса, ийда мөөнөтү бүткөн соң жарашып алышса эч кандай күнөө болбойт. Аялдарыңарга талак берсеңер, аялдарыңардын идда мөөнөтү аягына чыгайын деп калса, силер шарият эрежелеринин негизинде аларды өзүңөргө кайтарып алгыла, аялдарыңарды сактагыла. Эгер кааласаңар жакшы мамиле менен ажырашкыла. Аялга зулумдук кылуу ниетинде ага кандайдыр бир
кордук көрсөтүү үчүн анын башын бошотпой кармап тура бербегиле. Силердин ким бириңер аялынын укугун тебелеп, ошондой зулумдук кылып кордук көрсөтсө, ал өз напсисине зулумдук кылган болот. Кудайдын өкүмдөрүн шылдың кылбагыла. Кудайдын силерге аялдардын никеси аркылуу ата кылган тартуулаган неематтарын, жакшылыктарын, силерге берген укуктарды бир аялдан 4 аялга чейин алууга уруксат бергенин эстегиле. Ошондой эле силерди хидаяттуу жолуна салуу үчүн, силерге акыл насаат берүү жана жаман иштерден тыюу үчүн Куранды түшүрдү. Кудайдын өкүмдөрүнө карама каршы чыгуудан корккула. Алла Таала ар бир нерсени билүүчү экенин билгиле. Деп Бакара сүрөсүнүн Аллахым 231-аятында эскертип жатат. Стаузублах кийинки аятта: аялдарыңарга талак берсеңер, аялдарыңардын идда мөөнөтү аягына чыгайын деп калса, күйөөсү менен аялдын ымаласы кайра жаңыланып бири-бирин кечирип ыраазы болгон абалда шариаттын эрежелеринин негизинде жарашып алуунун жолун издешсе, эй жоопкер адамдар, силер алардын элдешүүсүнө тыюу салбагыла. Тыюу салбоо силерден Кудайга жана акырет күнүнө ыйман келтирген адам үчүн үгүт насаат берилет. Мына ушул өкүмдөргө амал кылуу силердин жашоо турмушуңарга жана бири-бириңер менен болгон карым-катнаш мамилеңерде тазалыкты сактайт. Алла Таала силердин абалыңарды билет, а силер билбейсиңер. Энелер, эгер күйөөлөрүнөн бөлөк болгон болсо, колдорунда эмискен балдары болсо, балдарын 2 жыл толук эмисет. Эгер күйөөлөрү эмисүү мөөнөтүн толук кылууну кааласа, ошол мөөнөт ичи аялдарынын напакасы, кие турган кийимдери күйөөлөрүнө важип жана лазым болот. Эч бир напсиге адамга кудуретинен ашыкча нерсе жүктөлбөйт. Энелер сүт эмген наристелерин күйөөлөрүнө тапшырып коюп, ошол наристелердин ден соолугуна, өмүрүнө зыян жеткирбесин. Ошондой эле балдардын атасы напаганы токтотуп коюп, балдардын тарбиясына зыян жеткирбесин. Мураскорлорго, камкорчуларга ушундай напага берүү милдет. Башкача айтканда, ымыркай наристенин атасы каза болуп, ал жетим калган абалда атасынын мураскорлору, жакын адамдары балага напага берүүгө тийиш. Эгер наристенин ата-энеси макулдашып, кеңешип, баланы сүттөн чыгарууну каалашса, аларга эч кандай күнөө болбойт. Эгер баланы эмисүү акысында башка аялга эмиздирүүнү кааласаңар, эмисүү үчүн акы төлөмдүн наркын келишип, ага жетишээрлик напага бересиңер. Силерге эч кандай күнөө болбойт. Жетишээрлик напага берсеңер, силерге эч кандай күнөө болбойт. Балдарга зыян тийгизип коюудан Алладан корккула. Алла силердин ар бир амалдарыңарды көзөмөлдөп турганын билгиле. Силерден, момундардан бирөө жарым каза болсо, андан кийин анын аялы идда сактап калса, 4 ай 10 күн толук өтмөйүнчө күйөөгө чыкпай күтүп турат. 4 ай 10 күн толук өтмөйүнчө күйөөгө чыкпай күтүп турат. Эгер ошол мөөнөт мезгили аягына чыкса, эй жоопкер адамдар, тиги аялды жакшылык менен күйөөгө берүү кажет. Мына ушул маселеде сизге жоопкер адам үчүн эч кандай күнөө жок. Алла Таала силердин амалыңардан бейкапар эмес. Эй аял алууну самаган адамдар, бир жесир аялга карата жүрөгүңөрдөгү арзуу тилекти каймана таризде билдирсеңер же жүрөгүңөрдө сактасаңар, силерге эч кандай күнөө болбойт. Нике кыйылган соң аялдарыңарга жүрөктөрүңөрдөгү сырды ачып берээриңерди Алла Таала билет. Бирок жүрөктөрүңөрдө жашырган
ар бир амалды аялдарыңарга убада катары бербегиле. Болгону шилтеме, ишарат тарисинде гана айтсаңар болот. Кудайдын өкмүнүн негизинде аялдын иддасы аягына чыкмайынча никеге турууну ниет кылбагыла. Алла Таала жүрөктөрүңөрдөгү уруксат берилбеген ой пикирлерден кабардар экенин билгиле. Андыктан андай ой пикирлерден этият болгула, сактангыла. Билгиле, Алла Таала ката кемчиликти кечирүүчү, азапты кечиктирүүчү. Никеленген аялыңарга кошулбастан, кол тийгизбестен туруп талак берсеңер же махыр калыңы чечилбестен туруп талак берсеңер силерге эч кандай күнөө болбойт. Бирок ушундай абалда аялга бир нерсе белек катары аны курсант кылып берсеңер абдан жакшы болот. Мындай учурда ар ким өз кудуретине, мүмкүнчүлүгүнө жараша белек берет. Бай кишилерге өздөрүнүн байлыктарына жараша, кем багал кишилерге өздөрүнүн чамасына жараша берүү кажет. Башкача айтканда өз ара шарият белгилеген нерселер берилет. Мына ушундай кылуу жакшылык кылган адамдарга мүнөздүү болот. Эгерде никеде махыр дайындаган болсоңор, бирок аялдарыңарга кошулбастан туруп талак берсеңер, анда махырдын жарымын аялга бересиңер. Эгер аял махырды кечип жиберсе, ага уруксат берилет. Ошондой эле талак кылган адам махырды толук бере турган болсо, ага да уруксат берилет. Кечип жиберүү такыбачылыкка жакын. Бири-бириңерге сый урмат көрсөтүүнү жана мээримдүү болууну унутпагыла. Албетте Алла Таала силердин амалыңарды көрүп турат. Өрүүчү. 5 маал намазды өз убагында шарият эрежелерин сактоо менен толук аткарууга аракет кылгыла. Ортончу намазды атап айтканда багымдат намазды аткарууга катуу көзөмөл салгыла. Кээ бир тафсирлерде ортончу намаз асыр дигер намазы экендиги айтылат. Намазда Кудай үчүн адеп сактап, жупуну коркуу сезим менен тургула. Эгер душмандан корксоңор, мисалы согуш маалында, же силерге кол сала турган жактай болсо, ишарат менен намаз окууга уруксат берилди. Ал эми коркунучтан арылган соң намазды Алла үйрөткөн таризде шарият эрежелерин сактоо менен окугула. Силерден каза болгонуңар аялдардын жесир калтыргандар болсо, өлөрдөн мурун мураскорлоруна, жакындарына аялынын акысында ушул мазмунда осуят кылсын. Аялын үйдөн чыгарбастан 1 жылча напакасын берип тургула. 1 жыл өткөндөн кийин үйдөн чыгып кетип, шариятка ылайык күйөөгө чыгып кетсе, силерге эч кандай күнөө болбойт. Алла Таала өз каалаганын жүзүгө ашыруучу жана өз ишинде даанышман. Бул аяттын өкүмү идда туурасында түшкөн аят менен мансук жоюлган деп кошумча айтылат. Бул аяттын өкүмү идда туурасында түшкөн аят менен мансук жоюлган. Мансук деген мааниси жоюлган. Талак алган аялдарга идда абалында инсап менен напака берип турганыңар лазым. Мына ушул нерсени аткаруу ыймандууларга важип, билдет. Алла Таала пенделерине аяттын даанышмандыгын мына ушундай таризде баян кылат. Балким силер ушул өкүмдөргө жакшы ой жүгүртөсүңөр. Эй Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, сен өлүмдөн коркуп өз үйлөрүн таштап чыгып кеткен адамдардын абалдары туурасында ойлонуп көрбөдүңбү? Чындыгында алар миңдеген адамдар болчу. Кээ бир тафсирчилер алардын санын 40 000 десе, айрымдары 70 000 киши дешет. Алардын мамлекетинде илдет жүрүп, алар өлүмдөн коркуп, мамлекеттерин таштап чыгышат. Алла Таала аларга өлгүлө деп айтат.
алардын баары бир заматта өлүшөт. Андан кийин ошол жерден Хискил пайгамбар өтүп бара жатып, ошол өлүктөргө боор ачып, мээримдүүлүк назар салат. Акыйкат Алла Таала эгер ошол чириген сөөктөрдүн тирүүлүүсүн кааласаң, аларга атап дуба кыл, мен жашоо беремин дейт. Анан ал дуба кылат. Акыйкат Алла Таала аларга жашоо берет. Алла Таала пенделеринин акысына фазилет тартуулоочу, бирок көпчүлүк адамдар Кудайдын неаматтарына шүгүр кылышпайт. Кудай жолуна жихад кылгыла жана динге жардам бергиле. Алла Таала жихадка каршы чыккандардын сөздөрүн угуучу жана алардын ниеттерин билүүчү экендигин билгиле. Алла Таала буйруп жатат 244-аятта Бакара сүрөсүндө. Кудай жолуна жихад кылганга жана динге жардам бергиле. Кудай жолуна жихад кылгыла жана динге жардам бергиле. Алла Таала жихадка каршы чыккандардын сөздөрүн угуучу жана алардын ниеттерин билүүчү экендигин билгиле. Кудайдын жакыр пенделерине колкоо кылбай эл көрсүн үчүн эмес, риясыз, бекер акча каражат ихсан берип, Кудайды ким карыздар кылат? Алла Таала ошондой пенделерге бул дүйнөдө бир нече барабар кылып мал каражат берет жана акыретте да бир нече барабар кылып соопторду берет. Алла Таала өз илимине жана даанышмандыгына байланыштуу кээ бир пенделерине азыраак байлык берет, а кээ бирлерине кенен кесир байлык берет. Кудайдын алдында баарыңар жыйналасыңар. Кудайдын алдында баарыңар жыйналасыңар. Муса алейхиссаламдан кийин Исраил урпактарынын бир жааматынын ал абалын сен, эй Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, эмне билбедиңби же алар жөнүндө ойлободуңбу? Алар пайгамбары Юша ибн Нун алейхиссаламга бизге бир өкүмдөрүн дайындап бер, биз анын желегинин астында каапырлар менен согушалы дешти. Пайгамбар аларга, эгер силерге согушуу парс кылынса, жан берип кармашууга даярсыңарбы же согушпай коесуңарбы деди. Алар, биз эмне себептен Кудай жолуна согушпай коет экенбиз? Чындыгында капырлар бизди турган жайларыбыздан кууп чыгышты, балдарыбыздан ажыратты, биз сөзсүз согушабыз дешти. Убакыт келип согуш парс кылынды. Алар капырларга каршы чыгуудан баш тартып качышты. Алардын арасынан аз гана сандаган адам согушууга сабыр кылып качпай кармашты. Алла Таала залымдардын абалын билүүчү. Пайгамбар Исраил урпактарына кайрылып, Алла Таала бизге Талутту өкүмдар кылып жиберди деди. Исраил урпактары, Талут биздин үстүбүздөн кантип эле өкүмдар болуп калат имиш? Өкүмдарлыкка ага караганда мына биз татыктуураак эмеспизби? Чындыгын айтканда, ага эч кандай мал мүлк жана мансап берилген эмес дешти. Пайгамбар аларга, Кудай Таала силердин үстүңөрдөн көзөмөлдөөгө Талутту өкүмдөр катары ыктыяр кылып тандады. Кудай аны саясат илими жаатында, дене күч кубат жаатында силерден артык кылды. Алла Таала каалаган пендесине өкүмдарлык вазифасын берет. Кудай Тааланын пенделерге ыроологон фазилети, мээрими абдан кенен. Ал пенделердин ал абалын билүүчү деди. 248-аяттан Аллах Таала айтат: Израиль урпактарына пайгамбар Талут өкүмдар дайындалганынын белгиси. Силерге табыт сакинасы келет. Табыт дегени бир сандык. Ал сандыктын ичинде илгери өткөн пайгамбарлардын мурастары бар. Азирети Мусанын аса таягы, Ибрахим алейхиссаламдын кийимдери, Харун алейхиссаламдын селдеси, ушуга окшош жана башка нерселер бар эле. Исраил урпактары согушка барышса,
ошол табытты көтөрүп алышат эле. Ошол табыттын берекесинен душмандарын жеңип чыгышат болчу. Ошол табыт алардын колдорунда болсо, жүрөктөрүндө Алла Таала тарабынан чыдамдуулук, сабырдуулук жана моюнсунуу сыпаттары болуп турат эле. Мына ушул себептен Сакина деп аталган. Аны периштелер көтөрүп жүрүшөт болчу. Өз учурунда Израиль урпактарынын душмандары Аммалика деген коом ошол тарапты Израиль урпактарынын колунан тартып кетишет. Ошол табытты эмне кылышат экен? Амалика деген ошол коом ошол табытты Израиль урпактарынын колунан тартып кетишет. Ошондо пайгамбар Израиль урпактарына кайрылып, табыт душмандардын колунан кайтарылып келип калса, Талут өкүмдар экендигинин белгиси болсун дейт. Ошентип табыт пайда болот да Израиль урпактары Талутту өкүмдарлыкка көтөрөт. Талут келгенден кийин Ишмиуль алейхиссалам: мына табытты периштелер алып келишти. Эгер силер биздин сөзүбүздүн тууралыгына, Талуттун өкүмдар болгонуна ишенсеңер, силерге мына ушул табыттын келүүсүндө төгүнгө чыгара алгыс далил бар, деди. Израиль урпактары моюн сунушту. Ишмуил алейхиссалам Талутка карай: Кудай сага Жалут менен кармашууну буйурду, деди. Талут аскерин жыйнап, Жалуттун мамлекетин көздөй бет алып чыкты. Талут Ишмуил алейхиссаламдын буйругу менен аскерин алып Кудус мечитине карай жол тартты. Ал аскерине кайрылып, пайгамбарыбыздын кабары боюнча жолдо бир арык дарыя көл кезигет. Ошол арыктын суусу менен Кудай Таала силерди сынайт. Ошол арыктын суусуна жетип ичпестен бир колуңар менен оосуңарга алып ичсеңер, кимде ким ошол суудан жатып ичсе же эки колу менен ичсе, ал Кудайдын буйругуна итаат баш ийбеген болот, деди. Болот да бизден эмес болуп калат. Эгер толук ичпесе же бир колу менен гана ичсе, ал кечирилет, деди. Күн аябай ысык мезгил эле. Көптөрү моюнсунбастан ичип жиберишти. Алардан айырмаланып 313 киши моюн сунуп ичишпеди. Талут моюн сунган ыймандуулар менен бирге арыктан көлдөн өтүштү. Моюн сунбаган аскери арыктын берки өйүсүндө калып, бүгүн Жалуттун аскери менен кармашууга биздин күч кудурет жетпейт дешти. Моюн сунган, кыяматта Алла менен жолугарын билген, ишенимдери бекем болгон ыймандуулар, илгери көп нерселер өткөн Кудайдын амир менен азгана сандуу аскер түмөн колдуу аскерди жеңип чыккан. Алла Таала сабырдуулар менен бирге душмандын үстүнөн жеңишке жеткирип бизге утуш жана ийгилик берерине биз Кудайдан үмүт кылабыз, дешти. Ошентип ыймандуулар Жалуттун аскери менен бетме бет чыгышты. Алар: о Кудай, бизге душманга каршы сабыр жана күч бер. Кысыл кыргын майданында буттарыбызды бекем кыл. Капыр комчулугунун үстүнөн үстөмдүк кылууну, жеңишке жетүүнү насип кыл, деп дуба кылышты. Ошентип кыргын башталды. Кудайдын каалоосу менен капырларга чабуул жасалды. Давуд алейхиссалам Жалутту өлтүрдү. Талут Жалутту ким өлтүрсө, ага кызымды берем, аны орун басарым кылам, деп убада кылган болчу. Азирети Давуд алейхиссалам ошол мезгилде пайгамбар эмес эле, ал темир уста болчу. Талут аскерине каршы жүрүшкө аттанганда Давуд да
аскердин катарында болгон. Анын колунда таш менен ата турган куралы бар болчу. Жолдо бир таштан мени колуңа алгын. Жалуттун ажалы менин колумда деген үндү угат. Азирети Давуд ошол ташты алат да ошол таш менен жалутту өлтүрөт. Аллаху акбар. Караңыз Аллахтын кудретин. Давуд да аскерлердин катарында болгон деп баяндап берип атат. Караңыздар, анын колунда таш менен ата турган куралы бар болчу. Жолдо бир таштан мени колуңа алгын. Жалуттун ажалы менин колумда деген үндү угат. Азирети Давуд алейхиссалам эмне кылыптыр? Ошол ташты алат да ошол таш менен жалутту өлтүрөт. Кудай Таала Азирети Давудга Талуттан кийин өкүмдарлык жана пайгамбарлык вазифасын берет. Кудай Тааланын Давудга тартуулаган илими согуш куралдарын, соот токууну үйрөттү. Эгер Кудай кээ бир адамдар менен башка бир адамдарды алсыз кылбаса, тагыраак айтканда имандууларды согушка буйруп, заалымдарды жөнгө салбаса, анда жер жүзүндө бузукулук, зордук зомбулук бийлеп, аалам талкаланып кетпейби? Мына ошондуктан Алла Таала аалам тургундарына айкөл жана мээрман. Мына ушул окуялардын баары Кудайдын кудуретинен кабар берген белгилер. Эй Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, сага бул аяттарды туура жана акыйкаттыгы менен Жебреилди жиберип окуп берип жатабыз. Андыктан сен жана үммөтүң мындан ибарат алсын. Мен жарыя салам, сен албетте чыныгы пайгамбарсың, деп Аллах Таалам Бакара сүрөсүнүн 252 аятына чейин окулду. Баарын түшүнүп амал кылууга Аллахым өз жардам берсин. Айтып атат, эй Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, сага бул аяттарды туура жана акыйкаттыгы менен Жебреилди жиберип окуп берип жатабыз. Андыктан сен жана үммөтүң мындан ибарат алсын. Мен жарыя салам, сен албетте чыныгы пайгамбарсың, деп Аллах Таалам айтып жатат. Алхамдулиллах роббил аламин. Аллахым баарыбыздын билип билбей калган ката кемчилигибизди кечирип, өз даргөндө кабыл кылып, өз ыраазы кылып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын татыктуу үммөтү өзүнүн сүйүктүү кылып, Аллахым ушу жолдо кадамыбызды бекем кылып, Аллахым өзү кабыл кылып, чексиз соопторун берип, өзү ыраазы болуп, өзү ыраазы кылсын. Амин деп алакан жайган ар бирибизди эки дүйнө бактылуулардан кылып, өзүнүн астына жарык жүз менен өзү ыраазы болгону балдаган акыркы келмебизди бейишин көрсөтүп туруп, ла илаха иллаллах Мухаммадан расулуллах, ашхадан ла илаха иллаллах ва ашхадан Мухаммадан абдуху ва расулух келмесинен жашообузду бактысын, ар бирибизге насип кылсын. Фирдаус бейишинин бийик даражаларында Аллахым баарыбызды пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам куту үй бүлө, кутман сахабалары менен бирге кылып, өзүнүн жамалын көрүп бактысын насип кылып, амал кетебизди оң колубуздан берип, ушу окуп аткан Курандардын пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам шапаатына ээ кылып, өзү ыраазы болуп, өзү ыраазы кылсын. Амин я архамар рахимин. Хасбуналлаху ва ни'мал вакил, ни'мал мавлана ва ни'ман насир. Жазаллаху Мухаммадан саллаллаху таала алейхи вассалам бима хуахлухум. Күнүбүз, убактыбыз, өмүрүбүз берекелүү улансын. Аллах ыраазы болуп, өзү ыраазы кылсын. Амин я архамар рахимин.